Саламатсыңар балдар. Жалпы биология предмети боюнча тиле сабагыбызды баштайбыз. Эгерде сабакка даяр болсоңор, дептериңерди ачып, бүгүнкү сабактын темасы менен таанышып алсаңар болот. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жаныбарларда жыныс клеткаларынын пайда болушу жана уруктануу деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер жалпы эле ушул жаныбарларда жыныс клеткалардын пайда болушу, гаметогенез жана анын эки түрү катары биз сперматогенез жана оогенезге токтолобуз. Ошондой эле уруктануу тууралуу дагы окуп үйрөнө аласыңар. Анда сабагыбыз башынан болсун. Алгач биз ушул жыныс клеткалардын пайда болушу жана өөрчүшү гаметогенезге кайрылалы. Окуп үйрөнүүгө ыңгайлуу болсун деп биз гаметогенезди төмөндөгүдөй топтоштуруп алалы. Бул сперматогенез жана ошондой эле оогенез. Сперматогенез деген эмне? Бул жыныс бездеринде эркектик жыныс клеткалары же сперматозоидтердин өөрчүшүн айтабыз. Ал эми оогенез деп болсо, ургаачылык жыныс бездеринде ургаачылык жыныс клеткасы же жумуртка клеткасынын өөрчүшүн айтабыз. Демек, гаметогенезди биз шарттуу түрдө ушундай эки топко бөлүп окуйт экенбиз. Алгач биз кезекти сперматогенезге берели. Башкача айтканда, сперматогенез бул эркек организмдин жыныс бездериндеги жыныс клеткалардын өөрчүшү деп айттык. Ушул жыныс бездеринде бир нече зоналар бар. Адегенде биз аларды бөлүштүрүп алалы. Жыныс бездеринин түп жагы же баш жагы бул көбөйүү зонасы, андан кийинки зона өсүү зонасы деп аталат, кийинки зона жетилүү зонасы деп аталат, андан кийинки төртүнчү зона бул калыптануу зонасы. Демек, жыныс бездеринде ушундай зоналар болот экен. Ар бир зонанын өзүнүн мааниси бар. Анда биз ар бирине бирден токтолуп көрөлү. Алгач көбөйүү зонасына кайрылалы. Бул жерде түйүлдүк өөрчүп жаткан мезгилде эле сперматогоний деп аталган жыныс клеткалардын башталмасы же болбосо келечекте жыныс клеткалары пайда болуучу клеткалар болот. Алар митоз жолу менен көбөйүүгө жөндөмдүү болот. Ошондуктан бул жерде клеткалар митоз жолу менен бир нече жолу көбөйгөндүктөн бул зонаны биз көбөйүү зонасы деп коебуз. Андан кийин ушул клеткалар жыныстык жактан жетилүү мезгилинде биринчи ирээттеги сперматоциттерди пайда кылып, алар көлөмдөрү чоңоюп, цитоплазмасы, ядролору да калыптанып, өсө баштайт. Андан соң бул биринчи ирээттеги сперматоциттер жетилүү зонасына өтөт. Анда алардан экинчи ирээттеги сперматоциттер пайда болот. Башкача айтканда, жетилүү зонасында жыныс клеткалары мейоздук көбөйүүгө учурайт. Же болбосо мейоз жолу менен көбөйө баштайт. Бул удап өтүүчү эки бөлүнүүдөн турарын билесиңер. Демек, мейоздун натыйжасында бир клеткадан 4 клетка пайда болот. Башкача айтканда, сперматит деп аталган 4 клетка пайда болду. Бул клеткалардын ар биринде хромосомалардын саны гаплоидтик санда экендигин көрүп турасыңар. Андан кийинки зона калыптануу зонасы деп аталат. Өзүнүн эле аты айтып турат, калыптанат деп. Башкача айтканда, сперматиттерден сперматозоидтер калыптанат. Дал ушул калыптанууну же болбосо сперматозоидтердин өөрчүшүн биз спермиогенез деп атап коебуз. Анда биз спермиогенезди жакындан алып карап көрөлүчү. Бул сперматит. Ал кантип жетилип, калыптанып, андан кандай сперматозоид пайда болот экен. Бул жыныс клеткасынын ядросу. Ядродо гаплоидтик жыйындагы хромосомалар кармалган. Улам клеткада өзгөрүүлөр болот. Голжи комплексинен пайда болгон везикулдардан акросомдук везикулдар пайда болот. Бул эмне болгон везикул деп турсаңар, силер билесиңер, Голжи комплексинен везикулдар же ыйлы акчалар бөлүнүп чыгат эмеспи? Дал ушул ыйлы акчалардын биринен акросомдук везикулдар пайда болот. Булар өзгөчө фермент ичинде кармап жүрөт. Анын мааниси өтө зор. Ал мындай ядронун үстү тарабында атайын түзүлүш түрүндө акросоманы пайда кылат. Силерге көрсөтүп коеюн. Эң негизги мааниси бул жумуртка клеткасынын сыртындагы мембраналар аркылуу сперматозоиддин өтүшүн жеңилдетет десек болот.
Бул центриолдорду билесиңер, булар микротүтүкчөлөрдүн пайда болуу оорду, андан ары ошол түргө мүнөздүү болгон сперматозоиддин формасын ала баштайт. Голжи комплексин силерге көрсөтүп коеюн, көк түстө болуп турат. Эми ушул центриолдордон микротүтүкчөлөр пайда боло баштайт дагы. Ал акырындап ушул сперматозоиддин куйрукчасынын пайда болушуна көмөкчү болот. Эми жакшылап көңүл бөлгүлөчү, ушул жерде сперматозоиддин пайда болуу же калыптануу мезгилдеринде анын баш бөлүгү, моюнчасы жана аралык куйрук бөлүктөрү өзүнчө бөлүнүп жатат. Мынакей бул менин көрсөтүп турган митохондриясы. Митохондрия бул энергиянын булагы, клеткадагы. Демек, митохондрия энергиянын булагы болгон соң, бул сперматозоиддерде энергия керек экен деп түшүнсөк болот. Эмне үчүн энергия керек? Жыныс клеткаларынын ичинен сперматозоиддер кыймылга жөндөмдүү. Демек, алар кыймылды дал ушул митохондриядагы АТФ ажыраган маалда энергия бөлүнүп чыгат дагы, дал ошол энергиянын эсебинен сперматозоиддер кыймылга келет. Ошентип, калыптануу этабында жетилген сперматозоид пайда болот. Бул жол менен мындай жетилген сперматозоиддердин узундугу адамдыкы 55 микрометрге чейин жетет. Ал төмөндөгүдөй бөлүктөрдөн турат. Бул анын башы. Баш бөлүгүндө эң негизгиси гаплоиддик хромосомалык жыйынды кармаган ядросу болот. Андан кийинки бөлүгү моюну кетет дагы, кийинки аралык бөлүгү. Аралык бөлүгүндө эң негизги органоид ушул энергиянын булагы болгон митохондриялар кармалган. Бул куйругунун негизги бөлүгү, кыймыл аракет органелласы десек болот. Эми бул болсо куйругунун четки бөлүгү. Ошентип, спермиогенездин натыйжасында сперматозоиддер жетилет экен. Эми жогорудагы маалыматтар силерге түшүнүктүү болгон болсо, анда кезектеги суроого кайрылып көрөйүн. Конюгация, кроссинговер сперматогенездин кайсы зонасында ишке ашат? Биринчиси көбөйүү зонасында, экинчиси өсүү зонасында, үчүнчүсү жетилүү зонасында, төртүнчүсү калыптануу зонасында деген жооптор болду. Конюгация, кроссинговер сперматогенездин кайсы зонасында ишке ашат? Жоопторго кайрылалы, бул жетилүү зонасында. Себеби силер буга чейин таанышсыңар, башкача айтканда, жыныс клеткалар мейоз жолу менен ушул жетилүү зонасында көбөйөт. Бир клеткадан 4 клетка пайда болот. Мейоз удаа өтүүчү эки бөлүнүүдөн туруп, анын биринчи бөлүнүүсүндө профазасында конюгация, кроссинговер кубулуштары жүрөт деп айткан элек. Эми силер менен оогенезге кайрылалы. Оогенез бул ургаачы организмдердин жыныс бездеринде жыныс клеткалардын өөрчүшү болуп эсептелинет. Жыныс бездеринде дагы бир нече зоналар бар. Көбөйүү зонасы, өсүү зонасы жана жетилүү зонасы. Бирок сперматогенезден айырмаланып, оогенезде же болбосо бул жерде жумуртка клеткаларынын өөрчүшүндө калыптануу зонасы болбойт. Ар бирине бирден токтолуп коелу. Эми көбөйүү зонасында оогони деп аталган митоз жолу менен көбөйүүгө жөндөмдүү болгон клеткалар бул ушул организмдин түйүлдүк кезинде эле пайда болот. Алардан биринчи ирээттеги ооциттер пайда болот. Бирок ооциттердин өсүү зонасы бул мисалы адамдардын жетилүү мезгилине туура келет. Жыныстык жактан жетилип баштаган мезгилде дал ушул жердеги ооциттер өсүп, клеткалары чоңоюп, алар жетилүү зонасына өтөт. Бул жерде алардан экинчи ирээттеги ооциттер пайда болот. Бирок ушул ооциттерге жакшылап назар салып көргүлөчү. Бири чоң, экинчиси кичине. Себеби эмнеде? Себебин силерге түшүндүрүү үчүн кийинки бөлүнүүгө да кайрылып коеюн. Жетилүү зонасында мейоз жолу менен бул жердеги ооцит клеткалары бөлүнүп, натыйжада удаа өтүүчү эки бөлүнүүнүн негизинде 4 клетка пайда болуп жатат. Бирок ушул 4 клеткалардын бирөөнүн гана жумуртка клеткасы пайда болот. Ал эми калган 3 клетка тек гана багыттоочу денечелер болгондуктан алар өлүмгө учурайт. Оогенездин натыйжасында бир гана жумуртка клеткасы пайда болот экен. Сперматогенезден анын айырмачылыгы эмнеде экен? Бир гана жумуртка клеткасы пайда болуп жатат, ал эми сперматогенездин натыйжасында 4 сперматозоид пайда болгон эле. Эмне себептен багыттоочу денечелер өлүп калды?
көрсө бул жерде бөлүштүрүүдө же экиге бөлүнгөндө бир клетканын цитоплазмасы чоң болот, ал эми экинчи клеткага тек гана ядросу болот, анын цитоплазмалык бөлүгү өтө кичине болот. Ошентип жумуртка клеткасында цитоплазмасы көп болгондуктан ал жерде запастык азык заттар да көп сакталат. Демек кийинки тукумдун же түйүлдүктүн өрчүшүнө ал зор мааниге ээ болуп эсептелинет. Эми биз ушул жердеги же жумурткалыктагы циклдарга кайрылалы. Жумуртка клеткасынын өрчүшү фолликулдардын ичинде жүрөт. Жетилбеген фолликулдун ичиндеги жумуртка клеткасын көрүп турасыңар. Андан ары ушул фолликулдун клеткалары жана ичиндеги жумуртка клеткалары чоңоёт. Андан кийин фолликулдардын ичи суюктукка толо баштайт. Булардын мааниси эмнеде? Булардын мааниси жумуртка клеткасын коргоо жана аны азыктандыруу болуп эсептелинет. Ошентип мындай суюктуктардын көлөмү бир нече эсеге чейин жете берет. Андан соң фолликулдар жарылып, ичинен жумуртка клеткасы сыртка чыгат. Дал ушул абалды биз овуляция деп атап коебуз. Андан соң фолликулдардан калган сары денече өрчүй баштайт. Башкача айтканда, келечектеги тукумга же түйүлдүктүн өрчүшүнө даярдана баштайт. Эгерде уруктануу жүрбөй калса, анда айыз башталат. Фолликулдардан жарылып чыккан же овуляциядан кийин пайда болгон жумуртка клеткасы андан ары жатындын түтүкчөсү аркылуу жатынды көздөй жыла баштайт дагы. Башкача айтканда, уруктануу үчүн кийинки жолуна сапар алат. Мынакей ошентип биз сүрөттөлүштөрдүн жардамы менен гаметогенездин эки түрү сперматогенез жана оогенезге кайрылып алдык. Эми аларды тасманын жардамы менен жакындан таанышып көрөлү. Гаметогенез бул жыныс клеткалардын өрчүшү деп түшүнөбүз. Ал өз ичине сперматогенезди жана оогенезди камтыйт. Алгач биз сперматогенезге кайрылалы. Бул эркек организмдердин жыныс бездериндеги жыныс клеткалардын өрчүшү деп түшүнсөк болот. Бул бездерде бир нече зоналар бар. Мисалы, көбөйүү зонасындагы сперматогонийлер митоз жолу менен көбөйүп, бир нече клеткаларды пайда кылышат. Алар андан ары өсүү зонасында сперматоциттерди пайда кылып, сперматоциттер өсүп, жетилүү зонасына келгенде удаа өтүүчү эки бөлүнүүгө учурайт. Экинчи иреттеги сперматоциттерден сперматит деп аталган 4 клетка пайда болот. Андан соң сперматиттерден калыптануу зонасында сперматозоидтер пайда болот. Ошентип, жыйынтыктап айтканда, жалпы жонунан сперматогенезде бир клеткадан 4 сперматозоид пайда болот экен. Эми биз оогенезге кайрылалы. Оогенез бул ургаачы организмдердин жыныс бездеринде жыныс клеткалардын өрчүшү деп түшүнсөк болот. Жыныс бездеринде бир нече зоналар бар. Айталы, көбөйүү зонасындагы клеткалар митоз жолу менен көбөйүп, миңдеген клеткаларды пайда кылат. Андан соң алар өсүү зонасында өсүп, көлөмдөрү чоңоёт, кийинки жетилүү зонасына өтөт. Бул жерде удаа өтүүчү эки бөлүнүүгө учурап, бир клеткадан 4 клетка пайда болот. Бирок бөлүнүү бирдей эмес. Башкача айтканда, жетилүү зонасында бөлүнүүнүн натыйжасында 4 клетканын бири гана ири болуп, андан жумуртка клеткасы пайда болот жана 3 багыттоочу денечелер жаралат. Жыйынтыктасак, жетилүү зонасында бир клеткадан бир жумуртка клеткасы жана 3 багыттоочу денечелер пайда болот. Багыттоочу денечелер андан ары өрчүбөйт, өлүп калат. Ал эми жумуртка клеткасынын өрчүшү фолликулдардын ичинде андан ары уланат. Фолликулдар жумуртка клеткасын коргойт жана азыктандырат. Жумуртка клеткасынын фолликулдарды жарып, жыныс бездеринен сыртты көздөй же курсак көңдөйүн көздөй чыгышын биз овуляция деп коебуз. Овуляциядан кийин чыккан жумуртка клеткалары жатын түтүкчөлөрүндөгү майда кирпичелердин толкун сымал кыймылынын натыйжасында жатынды көздөй уруктанууга жыла баштайт. Мынакей балдар, биз видео тасмага назар салып алдык. Эми кезек суроодо. Овуляция учурунда жумуртка клеткасы оогенездин кайсы этабында болот? Биринчиси көбөйүү, экинчиси өсүү,
үчүнчүсү калыптануу, төртүнчүсү жетилүү. Ойлонуп көргүлөчү, овуляция учурунда жумуртка клеткасы же ооцит оогенездин кайсы этабында болот? Туура жообубуз бул жетилүү экен. Жана биз айтып өтпөдүкпү, фолликулдарды жарып чыгып, жумуртка клеткасы жыныс бездеринен сыртка чыккан мезгилин биз овуляция деп коебуз. Мынакей ошол мезгили жетилүү зонасына же этабына таандык экен. Эми биз уруктанууга кайрылалы. Уруктануу бул жыныс клеткаларынын кошулушу. Бул ургач жыныс клеткасы же жумуртка клеткасы, бул эркек жыныс клеткасы же сперматозоид. Алардын ядролорунда хромосомалардын саны гаплоидтик жыйында болот. Мисалы, n барабар 23-кө барабар. Алар кошулуп уруктануу жүрөт. Же болбосо жыныс клеткалардын кошулушун биз уруктануу деп коебуз. Мында ядролору кошулат дагы, натыйжада гаплоидтик жыйындагы хромосомалардан диплоидтик жыйындагы хромосомалык топ пайда болот экен. Ошентип, уруктанган жумуртка клетканы биз зигота деп атайбыз дагы, зиготадан жаңы жаш организм өрчүп чыгат. Азыр биз уруктанууну жакындан таанып билүү үчүн видео тасмага кайрылалы. Уруктануунун натыйжасында жаңы организм өрчүй баштайт. Мында миллиондогон сперматозоиддер жумуртка клеткасы менен жолугууга сапар алат. Алардын алдында бир нече тоскоолдуктар бар. Алардын алгачкылары чөйрөнүн кычкылдуулугу болсо, кийинки тоскоолдук бул жатындын моюнчасындагы катталыштар, бүктөлүштөр жана былжырлар болуп эсептелинет. Дал ошолордун таасири астында алардын миңдегендери өлүмгө учурайт. Андан ары сперматозоиддер сапар алат, алардын кыймылын жатындын булчуңдарынын жыйрылышы дагы жеңилдетет. Бирок ургач организмдин иммундук системаларынын клеткалары айрым сперматозоиддерди чоочун зат катары таанып, аларды өлүмгө учуратат. Ошентип миллиондогон сперматозоиддердин миңдейи гана калды. Алар андан ары сапар алып, жатындын эки түтүкчөсүнө туш келет. Бир түтүкчө бош, ал эми экинчи түтүкчөдө болсо уруктанбаган жумуртка клеткасы бар. Жумуртка клеткасы жатындагы майда кирпикчелердин толкунсымал кыймылынын таасири астында жатынды көздөй жыла баштайт. Дал ушул кирпикчелерге айрым сперматозоиддер такалып калып, өлүмгө учурайт. Бирок ушул жыныс жолдорундагы заттардын таасири астында сперматозоиддердин башындагы мембраналары өзгөрүп, алар гиперактивдүүлүккө ээ болот. Натыйжада сперматозоиддер дагы ыкчам кыймылдай баштайт. Ошентип жыныс клеткасы менен кошулууга миллиондогон сперматозоиддердин ондою гана калат. Алардын алгачкысы жыныс клеткасы менен кошулаардан мурун бир нече тоскоолдуктардан дагы өтүшү керек. Ал бир нече клеткалардан турган катмар. Андан соң ички тунук зона жатат. Бул зона менен сперматозоиддин ортосунда рецептордук таануу жүрөт. Сперматозоиддердин акросомасындагы ферменттер алардын тоскоолдуктарды жеңип, ичке киришине көмөкчү болот. Бул жумуртка клеткасынын плазмалык мембранасы. Эң биринчи кирген сперматозоиддин плазмалык мембранасы менен жумуртка клетканын плазмалык мембранасы кошулат. Натыйжада сперматозоиддин баш жагы жумуртка клеткасынын ичине кирет. Анын плазмалык мембранасында өзгөрүүлөр жүрөт. Анын натыйжасында кийинки келген сперматозоиддер үчүн жол жабылат. Башкача айтканда, бул заттардын таасири астында сперматозоиддер клетканын мембранасы аркылуу өтө албай калат. Ошентип уруктанууда бир жумуртка клеткасы менен бир гана сперматозоиддин ядросу кошулат экен. Азыр уруктануунун өзөгүн түзгөн ядролордун кошулушуна кайрылып коелу. Бул жыныс клеткалардын ядролору. Аларда хромосомалардын гаплоидтик жыйыны кармалган. Микротүтүкчөлөрдүн кыскарышынын эсебинен бул хромосомалык жыйындар бири-бирине кошулуп диплоидтик хромосомалык жыйынды пайда кылат. Дал ушул мезгилде келечекте пайда боло турган организмдин генетикалык коду түзүлөт. Анын жынысы аныкталат. Чачы, көзүнүн түстөрү кандай экендиги такталат. Демек, уруктанган жумуртка клеткасын биз зигота деп атайбыз.
зиготадан келечекте жаңы жаш организм өрчүп чыгат. Ошентип биз уруктанууну жыйынтыктап коелу. Уруктануунун натыйжасында жыныс клеткалары кошулат экен. Аларда дегенде гаплоиддик хромосомалык жыйындагы ядролор болот экен дагы. Ядролордун кошулушунун эсебинен диплоиддик хромосомалык жыйын калыптанат экен. Ошентип диплоиддик хромосомалык жыйын бул түргө мүнөздүү болгон эң негизги критерий деп эсептесек болот. Сабактын жүрүшүндөгү терминдерге токтололу. Гаметогенез – жыныс клеткаларынын же гаметалардын пайда болуу жана жетилүү процесси. Оогенез – ургаачылык жыныс клеткалардын же жумуртка клеткалардын өрчүшү. Ал эми сперматогенез болсо, эркектик жыныс клеткалардын же сперматозоиддердин өрчүшү деп түшүнөбүз. Спермиогенез – сперматогенездин акыркы этабы, бул сперматиттерден сперматозоиддердин пайда болуу процесси. Ошентип, балдар, биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө жалпы жонунан эле жыныс клеткалардын пайда болушу, өрчүшү же болбосо гаметогенезге, сперматогенезге жана оогенезге токтолдук. Ошондой эле уруктанууну да карап өттүк. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.